Мамлекет башчы Садыр Жапаров кийинки президенттик шайлоого катышат. Бул тууралуу өлкө жетекчинин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Узак мөөнөттө өлкө үчүн стратегиялык маанидеги эл аралык долбоорлорго старт берилип, пландалып жатканын эске алганда, Садыр Жапаров экинчи мөөнөттөгү шайлоого катышат. Бул анын саясаттагы ыраттуу кадамы болот деген маалымат катчы. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров 2021-жылдын январь айында өлкө башчысы кызматына киришкен. Кыргызстанда президент 5 жылга шайланып, 2 мөөнөттөн ашык иштей албайт. Бирок Жапаров эски конституция менен шайлангандыктан биринчи мөөнөтүндө 6 жыл отурат. 2023-жылдын консолидацияланган бюджети салыктын жаңы түрлөрүн киргизбестен жана көбөйтпөстөн 575 миллиард сомго жетти. Бул тууралуу Улуттук салык форумунун жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал салыктар бул жаран өнүккөн өлкөдө жана цивилизациялуу коомдо жашоо үчүн төлөй турган баа. Президент айткандай, салыктар биринчи кезекте өлкөнүн жана коомдун өнүгүшүнө салым катары кабыл алынышы керек, деди Жапаров. Министрлер кабинетинин башчысы ошондой эле республиканын негизги экономикалык көрсөткүчтөрүнө токтолуп, өлкөнүн ички дүң продукциясы тарыхый чектен ашып 1 триллион 228 миллиард 900 миллион сомго жеткенин белгиледи. Эгер Кыргызстанда 9 балдан ашкан жер титирөө болсо, анда баары кулайт. Бул тууралуу мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчисинин орун басары Талантбек Иманакун уулу билдирди. 7-8 балга туруштук берет деп салынган үй 4 эле бал жер титирөөдө кыйрап калса, курган жана аны кабыл алган адам башы менен жооп берет, деди ал. Адис советтик учурда курулган көп кабаттуу үйлөр боюнча дагы пикири менен бөлүштү. Ал эски үйлөр жаңыларга караганда бекем деген ойго кошулбайт. Анткени кээ бир үйлөрдүн фундаменти жер менен теңелип, көпчүлүк батареялары баштапкы абалын өзгөртүп салышкан. Азыркы учурда Кыргызстанда валюта рыногундагы абал туруктуу. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева билдирди. Анын айтымында, жыл башынан бери 24 январга чейин доллардын сомго карата расмий курсу 0,26%га өстү. Бул аралыкта интервенция жүргүзүлгөн жок жана ага зарылчылык болгон эмес. Ал эми 2023-жылы доллардын сомго карата расмий курсу жалпысынан 3,97%га чейин өскөн. Бул аралыкта Улуттук банк валюта рыногунда абалдын кескин өзгөрүшүн алдын алуу максатында 14 ирет интервенция жасап, 655 миллион доллар саткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 30 январь саат 4:27 Кытайда учугунда күчү 6 балга жеткен жер титирөө болду. Жердин силкенүүсү Кыргызстандын Ысык көл облусунун Жети-Өгөз районуна караштуу Бедил айылында 5 балга чейин сезилди. Жер титирөө ушул эле күнү саат 7:44 кайталанып, Кытайда учугунда 4,5 балга жетсе, Бедил айылында 3,5 балга чейин сезилди. Жер титирөө саат 10го жакын кайра кайталанды. Саат 11лерде Ош облусунда жер силкинип, учугунда күчү 3,6 балга жетти. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор жок. Бишкекте УКМКнын алтын балалык аталышындагы мектепке чейинки билим берүү мекемеси ачылганын атайын кызматтан кабарлашты. 2 кабаттан турган имарат 220 орунга ылайыкташкан. Ичинде бардык тийиштүү шарттар каралып, керектүү эмерек менен жабдылган. Алтын балалыкта 2,5 жаштан үйдө курактагы балдар тарбияланышат. Мектепке чейинки билим берүү мекемесинин курулушу президенттин резервдик фондунан каржыланганы кошумчаланды. Кыргыз футбол союзунун президенти Медербек Сыдыков Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Штефан Тарковичтин маселеси дүйнө чемпионатынын тандабалуу оюндарынан кийин карала турганын билдирди. Бул тууралуу ал Кыргызстандын футбол уюмуна берген чакан маегинде айтты. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын Катарда өтүп жаткан Азия кубогундагы ийгиликсиз оюнунан кийин 29 январда футбол уюмунун президенти Медербек Сыдыков жана аткаруу комитети кызматтан кетти. Алар уюмдун 19 февралда өтөт турган кезексиз жыйынына чейин иштеп турат. Анда Кыргыз футбол союзунун президентин жана аткаруу комитетин шайлоо болот.